Учурда саясий партиялар өлкө аймактарында үгүт иштерин жүргүзүүдө, бирок жолугушуу учурунда санитардык эрежелер сакталбай жатат. Мындан улам премьер-министр Кубатбек Боронов Ички иштер министрлигине партиялардын санитардык эпидемиологиялык талаптарды сактоосун көзөмөлдөө боюнча ишти күчөтүү тапшырмасын берди. Аны менен катар ушул эле талаптарды үгүт иштери жүргүзүлгөн аймакка барган жарандарда сактоого тийиш. Бизде негизинен массовый режимде жокко чыгара элек, бизде массовый режим боюнча талап күчүндө. Ошону катуу кароо боюнча иштерди уюштуруу МВДга тапшырылсын. Бардык региондордо массовый режимди кармоо боюнча жумуштарды күчөтүп жүргүзүлгөн. Элдин жолугушууда болобу, коомдук жайларда болобу, транспортто болобу, санитардык эпидемиологиялык норманын сакталышын катуу көзөмөлгө алынган. Ал эми алыс аймактарга каттам жүргүзгөн коомдук унааларда санитайзерлер орнотулуп, бет кап тагынуу тартиби сакталышы зарыл. Жарандар коргонуучу каражаттардын жардамы менен саламаттыгына кам көрө алат. Авиа каттамдагы норманы сактоо боюнча жумуштарды күчөтүп катуу кириш керек. Коомдук транспорттогу маселелер боюнча шаарлардын жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен кошо транспорттук инспекциялар иш-чараларды жүргүзсүн. Кеңешменин соңунда өкмөт башы өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалды жакшыртуу боюнча көрүлүп жаткан чараларды күчөтүүнү милдеттендирди. Алмаш Бараталиева, Адлет Марсбеков, 5 канал.